Сыймык Бейшикеев. Топуракта сала албай калуубуз мүмкүн. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сыймык Бейшикеев кыргыз элине кайрылып, ынтымакка чакырды. Анын бул таасирдүү постун шоу-бизнес өкүлдөрү да бөлүшүп жатат. Биз көп нерсеге баам салбай жаткандайбыз. Кадимки жай турмуштагыдай бири-бирибизге акарат келтирип, акыйнек айтышууну токтотпой келебиз. Айлананы карайлы, дүйнө жаңылыгына үңүлөлүчү. Эмне деген маалымат болуп атат. Ажал кылычын кандан суруп, ар бир өлкөнү айланып, ар бир үйдү акмаллап жүргөндөй. О бурадарлар, артка кайрылып карайлычы. Мындан туура 20 күн мурун биздин өлкөдө бул оорунун белгилери жок эле. А бүгүн болсо 216 мекендешибизге жугуп, 4 жараныбызды арабыздан сууруп кетти шум ажал. Аларга уул кыздары, туугандары да топурак сала албайт экен. Демек биздин өмүр коркунучу алаканында турат. Ал коркунучтан кимебиз суурулуп чыгарыбызды бир гана Кудай билет. Бир сөзгө жармашып, бири-бирибизди төө астыга алганды, ашынган фанат исламчы менен теңирчи болуп жакташканды токтотолучу. Биз бири-бирибизге жакшы сөз арнай албасак, топуракта сала албай калуубуз мүмкүн экенин аңдыйлы. О адам баласы сураныч, тигил ооруган деле эмес экен, врачтар жөн эле акча жемей кылып атыптыр деген сөздөрдү, видеолорду бөлүшпөй эле коюлучу. Өлкөнүн коросуна кирген коркунучту жеңүүнүн жолун үйрөтөлүчү, андан көрө бири-бирибизге деп кайрылды ырчы. Маалымат Булагар, Гүмен Чекиткейчи.